سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال حسن الخلق وتقوى الله وعن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabeler kelip soruştu. Ya Resulallah, insanlardı tozokko en kövrük alıp kire turgan birinci beyişke en kövrük alıp kire turgan amal kaysı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Husnul hulk ve takvallah. İnsanlardı en kövrük beyişke alıp kire turgan amal жақсы құлық мінез, жана Аллахтан чындап корку. El көрбөгөн жерде. Аллахтан чын жүрөктөн корку, жана құлық мүнөздүн жақсы болуусу, бул инсандарды эң көбүрөөк бейишке киргизе турган ушул эки амал. Андан кийин кайра сурашты сахабалар. Я Расулаллах, инсандарды тозокко көбүрөөк алып келе турган амал кайсы амал? Анда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ал-фам вал-фарж." İnsandарды көбүрөөк тозокко алып келе турган амал эки элдин ортосу менен эки санын ортосу менен. Намысың менен тилиң менен. Ошол эки нерсени сактасак, анда бейишке инсандар көбүрөөк. Пайгамбарыбыз башка бир хадисте айтат: "Мен азманали" кайсы бир инсан мага эки нерсеге азманулах жаннат дейт. Кайсы бир майязманли кайсы бир инсан мага эки нерсеге убада берсе, азманулах жаннат дейт. Мен ал инсанга бейишти убада берем дейт. Ал кайсы десе, эки элдин ортосу менен эки санын ортосу дейт. Ушул эки жердин так сактап, жаман сөздү бирөө гыйбат кылбастан, тили менен сактанса күнөөлөрдөн, намысын да сактай турган болсо, ал инсанга мен бейишти убада берем деп Пайгамбар алейхиссалам айтты.